Мен кыргыздын кызымын, жашоонун билген жомогун. Байлык менен бийликти биринчи орунга коюп алышыбыз керек. Эми мындай мысленно эле ойлонуп сүйлөшүп атам да өзүм мененчи, алак менен анан өзүм менен сүйлөшүп атам да. Келгенден кийин карточкамды карасам, акча салып коюптур да, 500 000 сомдой. Жакшы экен. Анан жалпы жонунан канча адамга жардам бердиңиз? Мындай эсептеп көрдүңүз беле? Жараган алай эмес экен да, тиги дүйнөгө барып келет экенсиң да, ортодо болот экенсиң, элестет. Буюрса 50 бала болгуң келет. Балаңа мээрим төгө албасаң, көңүл бере албасаң, зачем мынчаны төрөйсүң депчи. Бизнесибиз бар. Ошол жактан акча түшүп атат. жол кире, тамак, такси деген майда чүйдө нерселерди алам. Анан Алтынай айым кандай жар, кандай эне? Жолдошум деле кээ өзү тамак жасап коет, жыйнап коет, мага приятный кылыпчы. Саламатсыздарбы, урматтуу Жылдыз Тайм берүүсүнүн көрөрмандары. Бүгүн сиздер менен мен Жаной кызы Махабат. Бүгүн бизде конокто ырчы, блогер, көп кырдуу талант, көпчүлүгүнүн жүрөгүнөн өзүнүн боркелиги менен, элге жардам бергендиги менен таанымал болгон Алтынай Султанкулова. Саламатсызбы Алтынай эже, кандайсыз? Кандай кел алдыңыз? Шүгүр, рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Сизге дагы ысык салам. Чоң рахмат сунушубузду четке какпай келип бергениңизге. Эң биринчи эле суроо бергим келип турат. Ушундай боркер, элдин баарына жүрөгүн ачып жардам берген адамды кандай адамдар тарбиялады болот экен? Ата-энеңиз, бала-чаңыз тууралуу айта кетсеңиз. Ошо ата-энем албетте бардык нерсе тарбиядан экен. Ата-энеме чоң рахмат. Анткени көрүп үлгү алат экенсиң да атаңдын кылган иштерин, апаңдын. Атам кичинекейинен бери эле айтчу, Алтынай, өзүм деле боркер, мээримдүү болчумун, бирок при этом ушу көрсөтүп кетчү да. Мындай жарыялап эмес, анонимно эле барып мечиттерге барып садака берип. Саймадан супер сунуш. Кубаттуу гигабиттик жаңы муундагы Wi-Fi роутер. Секундасына 1 гигабитке чейин супер ылдамдыкты колдоо. Ар түрдүү диапазондогу 2 Wi-Fi тармагын жөндөө мүмкүнчүлүгү. Үйүңүздүн каалаган бурчунда туруктуу интернет. Жана ушуну сиз премиум 500 плюс ОТВдын супер ылдам тарифин кошууда таптакыр акысыз аласыз. Күтүүнүн кереги жок. Сайманы кош. Медреселерге барып, боз аштыртып, кой союп берип, ушундай жактарды, жакшы жактарды көрсөтчү да. Жардам берип, оң колун сунуп, анан мен да ушундай көрүп атамдан үлгү алып, анан ачыкка кылгым келди, анткени деген ушу үлгүлүү, таасирлүү болгум келди, пайдалуу болгум келди да жаштаргачы. Ошентип атам апама чоң рахмат, тазим, ушинтип тарбиялап чоңойтуп койгонуңуздарга. Атам апамсыз жашоону элестете албайм. Сыймыктанам Кыргызстанда төрөлгөнүмө, кыргыздын кызы болгонума. Ошентип кичээ кезинде эле аябай эме болчумун да, апа деп баягы үйдө көп тууганмын да, 8 бир тууганмын. Анан ошо улус болом да. Анан көп эмени көргөм, кыйынчылыкты деле көргөм. Жардам беришип, багышып, жаляк жууп, казанга 10 кишиге тамак жасап, огороддорду чөптөрүн жуулуп, эштерди шыпырып, эчки саап, ошо анан нан жасап, баягы үйдүн эмеси тирелегенчи. Анан албетте чоң болгондон кийин жоопкерчилик аябай чоң. Анан көп жактан жетиш керек, аракет кылыш керек. Даже эме учурлар болгон, окууга барып, эми ушунча ачылгандан келгенден ачылып айтып берейин да. Окууга барып, мынтип эметип калчумун да. Мынтип уйкум канбай, бала багышып, баягы көп болгонубузданчы. Анан орыс класста окугам. Анан Клавдия Валерьевна деген мугалим бар болчу, мен уктап баягы жакшы окуучум, активный болчумун, аябай мындай памятим да күчтүү болчу да. Литература сабактан биринчи айтып берип коюптур, анан арткы партага барып туруп уйкум канбай калчу да, эрте 8-де башталат да сабак. Уктап калчумун экен да. Мен жашмын да, баламын. Уктап калсам, анан бир замечание кылат, анан дагы убакыт өткөндө дагы уктап калам. Ушинтип уктап калып, мен ойготот. Анан мен айтам: "Извините, я не специально, я хотела немножко поспать", десем: "Чё по ночам делаешь? Кечинде эмне кылып атасың, уктабай", дейт да. Мен эмне деп айттым: "Я нянчуюсь, помогаю", депчи. Ушинтип айтсам: "Апаңды чакыр срочно", деди. "Так не пойдет", депчи. Орус болчу, анан түшүнбөй койду да меничи. Анан чакырдым, анан апамды аябай катуу сөздөр менен эме кылган: "Сен эмне балаңа мээрим төгө албасаң, көңүл бере албасаң, зачем мынчаны төрөйсүң", депчи. Катуу сөз чыккан да, апамчы, ачык айтканда. Анан мен дагы баягы жөн тура албай: "Не говорите так, это моя мама, она нас любит, она нас вырастила", депчи.
вы не имеете права деп Клавдия Валерьевнаға айтсам, ал болса ажылдап жаңағыдай мындай эми орустар аз эле төрөйт го. Түшүнбөй апамды аябай мен университет салганда анан мен аябай жиним келип эметкем, капаланып, ыйлап ошол жерден истерика кылып, нельзя так про маму говорить десем, мамам болсо чыдабай алып туруп, портфелимди алып кетип калганда эмегечи, башка эмеге которуп салган. Мен гимназия класста окучумун да, мисалы. Бда окучум, мен Дга түшүп калгам, Д класска, элестеткиле, 3-классымда. Анан Дга түшүп калып, Д класска барганда эме болгондо мындай башкача эмеге түшкөндө болгом да, анткени детский травма, психика деген бар экен да, все равно бардык нерсе эметет экен да, влиять этет экен. Баягы акта деген 1-класстан бери, 0-класстан бери өзүмдүн досторум бар, классташтарым менен эми ынтымактуу чоңоюп калдым да. Анан тиги класска өткөндө мени түртүп, эме кылышып, принимать этпей, Д класста жалган эмелер окуйт экен да. Андай жетишпеген, апасы атасы там ичип кеткен, же апасы атасы жок, алкаштын балдары, кыздар ачык айткандачы, мындай көп экен да ушундай эмелер. Ваня, Оля жандай, чынында орыс класста окугандан кийин. Аябай мындай болот го, мындай Д класс, акыркы класс, простой класс да. Ушинтип бөлүнөт экен. Анан ансында деле эметкен жокмун. Мен деле адаммын, мен деле жөнөкөймүн, просто баягы мен гимназия класста окуп да, простой класска түшүп калганыма мындай аябай сынгам да. Мен түрткүлөп, чачымдан жулуп, бир сыра сен жөнөткөн жоксуң, значит, косяң бар тиги класстан деп көп эмени көргөм да, кыйынчылыктычы көрүп, мага аябай эле катуу тийген ал учурда. Анткени деген мен жаш болчумун, бала болчумун, таарынчак болчумун, ыйлак болчумун, меримдүү болчумун, боорукер болчумун албетте. Анан ошентип аябай көп убакыт кеткен көнгөнчөчү. Туруп эме кылып, ручкамды урдап кетчи, жана чачымдан катуу жуулуп салып, подножки коюп, ушундай моменттер көп болгон да аябайчы. Анан кийин уже подружились Д класс менен да. Анан даже переменадан теги өзүм классымды көрсөм, мугалим айтып коюптур да, бул эме менен сүйлөшпө болду, апасы алып кетип калды, булар начар экен деп. Ушундай сыяктуу айтып коюптур да. Анан переменадан подружкам бар болчу да, привет, Рома, Аяна деп учурашсамчы, бир партада отуруп эметип жүрчүк да. Мен мойтуп көзү карап учурашпай, мынтипчи, кол менен тикать этип ушундай күндөр болгон элестет. А мен деген мен жаман оюм жок да, баягы көмүп калгам тиги класскачы, эме кылым келди да, көрүп калганда сүйүнүп, учурашып, кучакташкым келди да, мурдакыдай элечи, окуп жүргөндөй эле. Анан ошенткенде аябай катуу тийгенде, ыйлап баргам да үйгөчү, апа ушундай болуп атат, мугалим жамандап салган окшойт, ушинтип мен даже тиги классташтарым сүйлөшкүсү келбей атат деп. Анан ошентип Д класска да көнүп, Д менен дагы аябай кичине без башын алып калгам, алар менен жанагындай так бетке темирден аттап өтүп, бактардан көкөрүктөрдү үсүп жеп туз менен. То есть эме болчу да, беспредельный класс болчу да кичине. Алар менен подружилась, ошентип убакыт өттү. Анан мындай учурлар да болгон. Баягы үйдө отурум келбей, чоңоюп уже 7-класс болуп калдым да, переходный возраст, 8-класс, ошондо давай апа, мен отурум келген жок, барып клубника терип келем, прополка кылып келем деп эмеге чыгып атым, сокуктун биржасына чыгып атчым, элестеткиле, 6-да турупчу. Эми сумкаларыма тамак эмелерим даярдап коюп, анан дуңгандар келчи. Бизде чынды айтканда дуңгандар аябай өтө кыйын да. Баа бердим, аябай мындай эме болушат да. Иштерман. Иштерман болот. Анан мен турсам, дуңгандар келип алып кетет, бирок канча жаштасың деп оңой менен албачы, бир эжеге жабышып болчумун, эже менди ала кетсинчи депчи, мен кызымды алып койгуңузчу деп. Прополка кылчык, жандай морковкаларды прополка кылып кечинде ушу 500 сом төлөп берчи ал учурдачы. Ал учурда ушул акча аябай берекелүү акча болчу. Например, 500, 800, мындай 1000ге жетпеген акча төлөп берчи да. Ошол акча мондай нерсе жетчи. Китепти алчым, тетрадьты алчым, кийимди алчым, чогутупчу. Анан продуктты да алчым, бардык нерсесине жетчи да. Өтө сонун эме болчу да, берекелүү күндөр болчу да. Эми билбейм, эми азыркы учурда 1000 сом, 500 сом акча эмес го деп ойлойм. Акчанын берекеси кетти. Суудай эле кетет го. Даже 500 сомго бир эле мындай такси менен тияка барып келгенге эле уже всё жок го. Ошентип сонун күндөр өтүп, анан чоңойдум, окууга тапшырдым, экономист, финансы, кредитке. Аяктап бүтүп, ошентип диплом алдым. Анан көп эле эме жерди көрдүм десем жаңылышпайм. Бир 30га жакын жерди көрдүм го, путешествие жандай тур эмелер мененчи. Ошо тырышып атып, бир эмеде да сетевой маркетингде иштеп көргөм, ачык айткандачы. Ал учурда блогер эмес болчум да. Конференцияларга катышып, ушинтип көп өлкөнү көрүп, анан мировоззрением алмашты да. Жөн эле жашай бербей, оказывается, бир сонун идея болсо, пландар болсо, жакшы иштерди кылыш керек экен депчи. Ошентип анан видео тартып баштадым. Негизи ырчыда болум керчи, анткени шекезимде Айша атамдар келгенде ортого туруп алып, ой деп билеп берчим, жанагындай восточный кийимдерди алып берчи да апам базарданчы.
анан ортого центр внимания болуп монтип восточный язгацкий деп эле ырдап анан ачталарыма аябай акча салып колдоп ушул кыз чоңойгондо көрөсүңөр го башкача кыз болуп чыгат деп аябай эме кылчу да, суктанчу. Анан кээ бирде Айша аталарым азыр деле айтып калат, депчи атамдарга, апамдарга, кызыңды телевизордон көрүп атабыз депчи, сыймыктанабыз, жакшы иштерди кылып атат, ушундай адамдар көп, биздин да балдар сенин кызыңдай болсун депчи. Үмүт арткан экен, үмүт акталыптыр. Кудайым буйруса, иншалла. Ошентип ырдап да көрдүм, көрүп калыңар болуш керек. Анан чото жакшы ырдагандар көп экен, главное мындай эме экен да, ал нерсени осознавать этиш керек экен да, билиш керек экен да. Эми мен деле калп эле ырдай берсем болот эле да, мындай подплесовку, бирок мындай хобби катары ырдайм, бирок мындай профессионально көрө албадым өзүмдөчү. Издедим да, ырдап, бийлеп, курстарга барып, ошолса чото жүрөгүм ушул эмеге эле тартып берди да. Бул деле бир Аллахтын берген эмеси болуш керек, мындай эмне деп койчу эле, аяны же аманаты, ушул бир башкача сезимдер болду да. Мындай өзүм менен өзүм сүйлөштүм да. Алтынай, сен ушинтип жөн эле жүрө бересиңби, же ты живешь или существуешь деп орусча өзүмө сөз бердим, суроо бердим да. Күз күнү карап десем, ты, блогер боло берек да, ты просто существуешь деген эме ответ алдым да өзүмдөнчү. Да, жөн эле жүрөм депчи мындай. А давай лучше пайдалуу болуп, бир жакшы ишти кылып көрөбүз. Давай будем жить по-настоящему. Давай мындай бир история калтырып кетебиз, колдон келишинче. Эми бул мындай мысленно эле ойлонуп сүйлөшүп атам да өзүм мененчи, Аллах менен, анан өзүм менен сүйлөшүп атам да. Давай бир бул жашоо өзү деле бир кыска экен, жалган экен, ушул жөн эле убакытты өткөзбөй, пайдалуу кылып, ушул каждый минутты пайдалуу кылып эметкенге аракет кылабыз депчи, өткөргөнгө деп өзүм менен сүйлөшүп, анан давай анда ырчы деле болбой эле койгон, жакшы иштен баштайынчы, жардам берейин. Пускай хайп деп жаза беришсин, бирок бул балким башкаларга, ушул жаңы өсүп аткан поколенияларга бир таасирлүү, бир үлгүлүү болот деп кыла бердим да, сынбайчы. Арасында хейтерлер да болот да, баягындай койчу, сен өзүңдү көрсөтүп атасың, анан калп эле чыга албай атасың деп. Анан ал сөздөрдөн дагы эме кылдым, кичине сындым, болот го ушундай жаңы баштап атканда кабыл аласың, тирүү жан болгондон кийин, бирок кой деп эле өзүмө мотивация берип кете бердим да, ошолсо эме кылбай, токтоно албай элечи. Анан эң күчтүү мотивациям да ошо баягы, конечно, апам, атам, анан Аллах таалам, бирок финансы жактан кыйналып жүргөн учурда ушул президент Чечни Рамзан Кадыровичке Аллахым ыраазы болсун, аябай мен байкап калып, инстаграмдан видеолорумду чакырган конокко, чакырып, анан аябай жакшы коноктоп, мени сыйлап, жакшы эмесин көрсөтүп, төрлөрүнчү баягы Чечня мондай, биякты көрсөң болот, тияка барсаң болот деп жакшы жерлерин көрсөтүп, коноктоп, мен сестренкам менен баргам, бир тууган сестренкам менен. Анан келгенден кийин карточкамды карасам, акча салып коюптур да, 500 000 сомдой. Ал акча мен үчүн өтө маанилүү жана чоң болду. Анан ал акчаны мен биринчи очередь апама бир жоолук менен көнөгөнү алып бердим да, анан калганын жакшылыкка колдондум. Кайрымдуулукка жумшадым да. Анан ошентип мотивация күч алып, продолжай в таком же духе деди. Дальше кеттим токтобой. Демек, бул кайрымдуулукту улантып кетишиңизге түрткү болгон себепкер болду. Ошо ошентип согон аябай прям билбейм мен. Ошондон кийин аябай жолум ачылды десем жаңылышпайм. Анан эң негизгиси ушул жашоодо түшүндүм, эме экен баягы ден соолук, албетте, это само собой, көңүл, анан бата дуа деген аябай иштейт экен. Бата дуаны көп алаштадым, жардам берген сайын мындай прям суранып алам да, батаңыз бериңизчи, дуаңыз бериңизчи депчи, апалардан, аталардан, неважно да, эжелерден. Анан бата алган сайын албетте кырсык, жандай жаман көздөрдөн, арбайлерден сактайт экен Аллахым. Ар дайым жолуң ачык болот экен, бул факт да, иштейт экен да ушул нерсечи. Анан жакшы адамдар өздөрү кошулат экен да, өздөрү шак кылат экен, кел сага колдоп кетейик, жардам берелик деп, мындай ушунчалык окружениеңди алмашат экен, ой жүгүртүң дагы башкача болот экен, уже мындай башкача караштайт экенсиң да, из-за того, что баягы мурда жөн эле жүрүп, анан адамга пайдалуу болгондо мындай и оказывается, можно и не просто ходить, а можно помогать и при этом быть просто человеком депчи, адам болсоң болот экен депчи. Баягы статус, акча дегендерди айткым келет. Ушул статус, акча деген ал убактылуу да. Анткени ал кетет, келет,
перепад перелет болот жашоодочу, а человечность өлгөндө дагы баягы эстейт да сеничи. Адам болчу, жакшы адам болчу депчи. А түй дүйнөгө деген бул акча эме, конечно, жакшы жашаш керек. В исламе тоже написано, бирок албетте баягы жүрөк таш болбош керек да. Адамгерчилик болуш керек экен. Өзүм эмемди айтып атам да, опытымдачы. Анткени деген канчалык боорукер эме адам болсоң, эме тий дүйнөгө барганда ал баягы биякта дүйнө, биякта машина, үйлөр, тияк дүйнөгө алып кете албайсың да, калат да биякта. Адам сени эстеп Куран баягындай окуп турса, тияктан Куран эле сурап калсын экен да, ошону түшүндүм да. Ошон үчүн аракет кылып, жакшы иштерди кылып, сооп кылып жашайык да. Байлык менен бийликти биринчи орунга кое алышыбыз керек. Ден соолук жана эмеге даярданыш керек экен да, тий дүйнөгө дагычы. Сооп алып Мен дагы Кудайым буйрса ниет кылып атам, эмки жылы умрага барып, ошо анан 2 мал намаз койтуп, хижап кийип, анан 5 малга өткөнгө. Иншалла, ниетим түз. Баары эле сурап атат. Амин. Айтканыңыз келсин. Кабыл болсун. Анан жеке жашооңузду көп көрсөтпөйсүз да Инстаграмда? Ооба, жеке жашоомду көрсөтпөйм. Мен эме дейт го, счастье любит, шуну дейт го. Эми көз бар, анан сөз бар, анан ошодон корком ачык айтканда. Көз тийип кетпесин, анан баягындай туура эмес эмелер болуп кетпесин депчи. Анан өзүм деле чыгып атам, ушул достаточно го деп ойлойм. Билишибиз боюнча балаңыз бар, 1,5 жашка чыкты, балам бар. Анан сиз мынтип кайрымдуулук менен алектенип, эки жакка чыгып каласыз, анан балаңыз ким карайт же жардамчы алып калгансызбы? Апам бар. Апам негизи мугалим болуп иштеди, анан мугалим болуп прошлом году эме жумушун таштады мен үчүн. Эне деген ушундай эме болот экен, мээримдүү зат, кечиримдүү, боорукер, 5 эненин таманында деп жөн айтылбаптыр. Анан апам байкуш, билбейм эми башка апа кандай карамак, бирок мен апам менин эмемди көрдү, баягы состояниямды, мындай кыйналып, жалгыз болуп атканымды, анан кел деп, мени карашам деп, даже жумушунан чыгып кетти да. Сен жашсың, өнүк, өс, кыялдарыңа орундалдырганга аракет кыл деп, баламды алып үйдө отуруп калды да. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн. Балам балалуу болгону билесиң дейт эмес, балалуу болгондо эненин баркын экиси билип калсаңыз керек экен. Билип калдым, ооба. Ужас, мун жаңы эме өткөн да, төрөгөндө мен вообще ыйладым да, ыйлап токтоно албан. Апам келип, анда дагы апам келе калыпчы мындай. Эми биринчи очередь прям баламды сураган жок, менин дем соолугумду сурады келип. Колумду өпкүлөп, кучактап, чекимден өп, тамак алып келип, терезе жактан тарсылатып, таң атканча уктабай ошокто күттү мени. Эметкенче төрөгөнчө. Ошондо ойлодум, блин деп. Апам 8 төрөсө ойлоп турмун да, эми төрөгөн оңойго депчи. Оказывается, төрөгөн оңой эмес экен да. Тий дүйнөгө барып келеткенсиң да, ортодо болот экенсиң, элестет. Ошо эми сезимди сездим, анан апам кадырына өтө жеттим да. Мурда деле билчим кадырын, бирок азыркы экиси түшүнүп калдым. Анан бир күн үйгө барып эле кыркымда апамдын укумда жүргөндө апам бутун жайында эле ошо агорттонбу, жумуш кылып кирип келди, анан носки деле жок болчу, анан апам бутун тамагын өпкүлөп кучактап атсам, ыйлап атсам, апам ай, эмне болду сага делечи, кой делечи, бутун кир, кой деле байкуш апам эметет деп го, уялат. Апам мага көрүп вообще без разницы көр, кир болсо да өбөм деп апам колун бутун өпкүлөп чыттап эметип алгам. Колун болобу, бутун болобу, апа ушунчалык сизге Аллахым ыраазы болсун, эки дүйнө бактылуу болуңуз, көп жашаңызчы апа деп ыйлайм да. Апа картайбаңызчы депчи, өлсөк да чоң өлөкчү деп. Десем апам болсо андай болбойт да депчи. Боорду эскен кызсың го депчи. Жашоо ушундай да, жашоо ушу менен кызыктуу дейт да. Биз картаябыз, силер чоңоёсуңар, силердин балдарыңар анан чоңоёт деп. Ушинтип поколение олуп кете берет да дейт. Ошон. Анан Алтынай айым кандай жар, кандай эне? Кандай келин? Алтынай, чынды айтканда, идеальных людей нету. Анан баары эле жашат, менин келинчем болгондо деп да балдар жазып калат да, мен ушинтип өпөлөтүп, кол көтөрүп бакмакмын, ана мына деп мен деле идеальный эмесмин. Чын айтканда, урматтуу кыргыз элим. Аракет кылам идеалдуу болгонго, бирок бул дүйнөдө идеальный адам жок, өзүңүздөр билгендей. Характер, боорукерим ушундай эле, мен как есть элем, такая какая есть, бирок именно мондой үй жактардан баягы кызмат бар да.
кээ бирде жетишпей калам, ачык айтканда чарчап калам, энергиям жетпей анан заказ кылып коем, же болбосо албетте күйөөм түшүнүктүү, ошон үчүн жолдошум колдоп ушул эмеге акырындан жетип атам деңгээлге. Анан эме кылып жолдошум деле кээ бирде өзү тамак жасап коет, жыйнап коет, мага приятный кылыпчы. Билбейм ким кандай түшүнөт, бирок чынын айтканда менин жолдошум баягы түшүнүп колдойт да меничи, түшүнүп карайт да. Чарчайт, бул деле адам, тирүү жан деп мен келгенде кээ бирде приятный кылып коет да. Ошентип анан эчтеке айта албайм, жолдошум алтын. Сыймыктанса керексиз мен. Сыймыктанат албетте. Анан мен да жолдошум менен сыймыктанам, анткени жакшы карайт, көңүл берет, жардам берет, бөлүнбөйт мындай. Сен кыл, сен обязана дебейт. Бетте менин колумдан ала калып чарчап атам десем, кел мен заказа бышырып коем, кел мен жууп коем, мен жыйнап коем деп, то есть не проблема да для него. Ошон үчүн походу ушинтип акырындан ушинтип жакшы эме кылып атам да, иштерди жетишип атам да, эште дагы элдин кызы болгонго, үйгө дагы. Эне боюнча эми жакшы эле энем, бирок балам апамдын баласы болуп калды окшойт. Тайтасы менен апасынын тандесин, то есть анан анткени деген эмгизген да жокмун ачык айтканда. Апам ушуп калат, не дойнаясың сен депчи. Анан апа ошондой болуп атат деп искусник болду балам. Анан апам эле өтүп кетти. Азыр мени барсам мындай эжесиндей эле карайт, мындай жакшы көрөт, бирок апамсыз уктабайт, конокко кетип калсам аташтап, прям ойтуп колтугун жытап издейт да. Анан мамамдыкындай жытанбаса уктабайт деп кой, мен болсо көтөрөм, алдайм, көпкө чейин уктабайм, таң атканда уктайт да. Оказывается, бала эметип калат экен да, жытына. Ошо апама ыраазымын. Эшиктеги адамдарга ушунчалык мээримдүү көз санан өзүмдүн балама ошо мээрим таба албай калдым деп иштей күнүш болбойбу? Кээ бирде ой келип кетет, бирок мен жетишкенге аракет кылам. Мен да кечинде барам да барып, кучактап, жыттап, оюнчук апарып берип, болушунча эметип, көтөрүп. Бирок мен жалгызмын, албетте болот ушундай ойлор. Айтып атпайм, идеалдуу эмесмин депчи. Зато буюрса 50 балалуу болгум келет. Кандайча дебейсиз? Кандайча? Ошо ойлойм эме деп. Негизи балдарды жакшы көрөм, аябай кичи кезинен бери. Бала чоңойтушуп, баланын жытын жытап, жайлабын жууп, мен деле көп мен көргөм да, сестренкаларымды багышып жанан. Жанандай ташбоор ата-энелер барго таштап кеткен, ошо дом малютка ошактан Кудайым кааласа, Аллахтын буйругу менен үй салып, өзүмө ушинтип оформить этип баккым келет да, таштаган балдардычы. Өзүм баламдай кылып кабыл алгым келет, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн. Мээрим берип, эч нерседен кем болбой, болгон нерсесин алып берип, көңүл буруп, баарын бирдей көрүп дегендей, орус, кыргыз, неважно, главное. Эми ал жүрөгүм менен кабыл алам да, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн. Чужих детей не бывает дейт го. Ошо эми жакшы көрөм, бирок төрөгөнгө убакыт жок. Жумуш кылып эле эште жүрөм, өзүңүз көргөндөйчү. Элдин кызы болуп калгандан кийин албетте ушундай болуп калат экен кичине. Балким попозже дагы өзүм дагы аракет кылам, бирок ушул келечекте пландар ушундай да, бала багып, ушу эште калган жанагы видеодо көрүп аткан апа аталарыма үй салып берип, инвестор таап, фондум даяр болду буюрса. Ошо жакшы экен, өтө сонун тилектериңиз бар экен, кабыл болсун деп ниет кылабыз биз да. Амин. Кабыл болсун. Анан сизди Инстаграмдан көргөндө ар дайым күлүп, мындай энергичный, жаркылап, жайнап жүрөсүз да. Анан мындай эчтекеге көңүл жок, үйдө бүк түшүп, ыйлап жатып калган күнүңүз болобу? И ушуну жөн эле коеюнчу деп. Жок. Анткени мурда болчу, ооба, бирок азыр андай ыйлап кичине эметейин десем делечи, мындай 5 мүнөт ыйлайм, анан тез эле тарап кетем да. Аябай деле эме эмесмин, характерим ушундай. Анан айтып жатайын десем деле жаткызбайт. Анткени деген рабочий телефон бар, анан бирөө чалат, мен келейин дедим эле, мага спор боюнча жардам берип коесузбу, мага келип кетесизби, мен сиз менен сырдашайын дедим эле, мондай арман бар деп, то есть постоянно мындай движение да, жумушта да. Анан ни до скукоты, ни до обиды, в общем, только алга, анан жакшы ниет менен, жакшы настрой менен, бисмилlah деп алып чыгам. Кийинип алып, анан кечинде кантип келген билбейм, ушу эптеп үйгө жетип эле монтип уктап калам го. Грубо говоря, тилекке баканча уктайм да. Мен айлы чарчайм деп кой. Энергия кадимки деле жейилет деп кой. Эште жүрүп, тияк бияк элдер менен сүйлөшүп, то есть элдер менен сүйлөшүп жүрүш ал деле бир эме экен да. Күч кубат энергия да алып коет экен. Тузга эме кылып,
сууга чөйм, анан дем салдыртам молдого барып. Албетте ал нерсе керек. Анткени бир учур болуп калган, аябай өзүмдү слабый сезип калгам баягы жаңы жылда. Мынтип эмне болду билбейм, эчтеке кылгым келбей эле, шалбырап эле, ыйлам келбей эле. Анда дагы прям үйдөгүлөр мага поддержка берип атып анан кайта туруп кеттим да. А так эме молдого барсам айтты, ошо көз деген жаман, сөз деген жаман, дем салып турбасаңыз бул чындап эле аябай эме нерсе депчи, күчтүү нерсе деп. Анан 7 күндөй дем салды. Анан ошо сууну ичип атып, дем алып атып, кайта өзүмө келдим. Шүгүр. Оорубаңыз. Анан жашоодогу эң чоң коркунучуңуз эмне? Эмнеден аябай коркосуз? Аллахтан корком. Албетте. Аллахтан корком, анан эмнеден дагы корком. Ата-энемди жоготуп алгандан корком, бир туугандарымды. Ошодон корком. Анан революциядан корком. Ачык айтканда. Баарыбыз эле коркобузго. Ошо жамандыктардан корком. Пусть только жакшылык эле болсун. Айтканыңыз келсин. Анан сиз бул блогерликти тартып баштап калбадыңызбы? Элдерге жардам берип, анан эң биринчи каарманыңыз ким болгон? Кайсы тараптан тарткансыз? Кайсы адамды таап, кайсы адамга жардам бердиңиз? Эң биринчи видеомбу? Ал ошо жөн эле эме кылгам. Эң биринчи эстедим. Шопоков шаарында төрөлүп чоңойгом да, анан эме да үйдө жолдошу менен жүрүп атканда бир 100га жакын мишка подарить эткен да магачы. Бир комнатам забитый болчу да. Жанында эмечи, мягкий игрушкачы. Анан эмне кылсам деп анан ушулар батпай уже үйлөрүмдү жинаганда место жок болуп атканда ал мишкаларды чогултуп алып, продуктун алып алып, ошо Шопоков шаарында дом инвалидов бар да. Ошого барып апарам. Апарып эме кылып подарить этем, балдар менен көрүшөм. Анан өлө жаман болгом да биринчи күнү монтип биринчи жолу баарына эле жаман болот экен, мындай өзүмө келе албай 1 ай жаман болгом. Тамак ичип албайм, ыйлайм. Анткени өз көзүм менен көрүп келдим да. Первый раз болду да, биринчи жолу инвалид, сүйлөй албайт, жанагындай состоянияларды көрүп, ДЦПларды көрүп өтө кыйналгам. Мындай жүрөгүм сынайын деп, эмнеге мындай эме депчи, баягындай биз шүгүрчүлүк кылбайбыз, эмнеге биз ушинтип нааразы кылабыз жашоого деген эме келген да, магачы сезим келген да, понятие келген. Анан ошондон баштап өтө шүгүр келген да магачы жүрөгүмө. Анан токтоно албай дагы барып дагы издеп ушундай нуждающий үй бүлөлөрдү, ДЦПларды аларга памперс алып берип, продукт алып берип, дагы көрүп ушинтип каждый разом убеждалайсыз да, что нааразы кылбашыбыз керек экен. 12 мүчөбүз ордунда, ден соолук үчүн, ата-энебиз жаныбызда, бир туугандар, өзүбүздүн эме родинабыз бар, суубуз, жерибиз, баардык нерсе бар депчи, эмне жетишпейт деген суроо болгон да. Анан ошентип дом инвалидке баргам. Өзүм араң келгем, ачык айтканда депрессия болгом ошондо, ачык сөз да. Кыйналгам, тамак өтпөйт деп кой. Катуу тиген экен. Могу жериме ком болуп калган. Шилекең жута албай, ийиле албай жүрө бересиң го, мыйта такалып. Ич ашказаңда бирдеме тургандай сыяктуу болуп эле, дөйлө ушинтип эле. Анан бир кезден кийин Куран угуп атып, Аллахтан кечирим сурагам, мындай туура эмес билбеген немелерим болсо кечире көр, ушинтип нааразылык кылсам да кечире көр, анткени мен эми түшүндүм, оказывается шүгүр деш керек экен деп, ошол күнүнөн баштап мен вообще эметкем да, оозума шүгүрдөн сөз түшпөй калган да. Ошо. Жакшы экен. Анан жалпы жонунан канча адамга жардам бердиңиз? Мындай эсептеп көрдүңүз беле? Эсептеген жокмун. Вообще ошо эсептеп эметкенде болгон жок да. Көп эле да эми деп ойлойм. Анан мисалы ошо жардам берип атканда сизге өзүнүн жашоосунун тагдырын айтып берген адамдар көп да. Анан ушунчалык мындай жүрөгүңүздөн түнөк тапкан кайсы адам тагдыры болду эле жүрөгүңүздү ооруткан? Азыр ошо баягыда бир видеону көрүп калдыңар болуш керек, эми апа жытыңызга да жиркенбейм деген көрсөтмө. Ушул апа жөнүндө айтып кетем. Оорум деле жок деп аябай эметкен апа. Апам багыш эми анда ошо кайтар дүнөө деген бар, чын бар экен да. Анткени ушул апам аты Мира, өзү канчага чыгып калды? 72 73-кө чыгып калды окшойт. Анан жанагындай акыбалды көрдүңөр, ошо үйдөн жашап атканчы баягы эмеде контейнер, анан контейнер деп айтып албайм, ичин көрдүңөр го, муздак, мындай темир контейнерден. Себепкерлер жазып калды, өзү жазган жок. Мындай чындап муктаж адамдар өздөрү жазбайт да, себепкерлер жазат да. Макул деп ошо конокто отуруп
эт бышып калган болчу, азыр ушул өкүл атам конокко чакырганда эт устуханыңды хотя бы жеп кет десем, мен жок, тамам өтпөйт, тиякта чалып атат деп түндө кеткем да, ошо токум эме кантта болчу да, жана глобустун артында. Барсам мени күтүп атыптыр апам. Апа, оказывается, өзүнүн эмесин айтып кетти да магачы, историясын. Аябай бай үй бүлөдөн болуптур, бай. 3 трехэтажный үй бар болчу экен, ата-энеси аябай знаменитый адамдар болчу экен. Анан эме домработница, охранасы бар болчу экен, элестетип эле ушунчалык. Волга деген машина алуучу да, эме болчу экен, аябай популярный болчу экен да, апа жаш кезинде. Волга деген машинаны тепчиккен, 3 образованиясы бар экен, медик, аны стюардесса, пилот, ушундай жактарда бүтүптүр да. Анан апага кудашканга көптөгөн немелер келиптир, балдар, жигиттерчи апасынын атасынын колунан сураганга, жалаан ученый, профессорлор келишкен. Анан апа характери өтө начар болуптур, өзү айтты да, өзүнүн оозунан уктум. Сен кедейсиң, сен байсың, сен мырксың деп бөлүшкөн, баары уродсуң деле, грубо говоря, өзү айтты да. Деп бөлгөндө эч ким мындай күйөө тийбей каптыр, эч бир тийбептир. Күйөөсү да болбоптур, тийбептир да, балалуу да болбоптур. Анан алыс туугандары албетте таштап кетти. Анан ошентип ата-эне дагы төбөлөк жашап айтты да, молодость не вечна дейт го, картаят, тигине кетет. Анан ата-энеси казы болуптур. Анан үйүн аферлорго алданып, машинтерге алдырып коюптур. Шылса баардык нерсе артка кеттир. Анан апа жалгыз калыптыр. Бала төрөбөсө, күйөө чыкпаса. Анан апам мондай учурлар болуптур, жанагындай иттерди карачу экен, ошо глобустун артындагы контейнердечи. Иттерге тамак алып келсе, ошол менен чогуу тамак жеген учурлар болуптур, элестетип эле, жанагындай нандын эмелер алып кеткөн жугундуга, күкүндөрүн алып келсе, ошол менен чогуу жечим деп өзү айтып берди, оозунан чыкты. Башын жуун десе, уже эште жашап, колун көтөрө албай калыптыр, кислалар иштебей, башы кибис болуп кетиптир. Көрдүңөр беле видеону? Ооба, көргөнбүз. Ооба, анан жуунбагына көп болуптур. Анан бир жолу уктап, глобустарды уктачу экен да, жылуу жакка кирип 15 мүнөт, 20 мүнөт магазиндер жабылганча ушинтип анан кубалап кетип салчу экен. Курсага чыкканда ошоктарга карыз көп эметип, карызга суротуп, карызга батып кеттир, глобус народныйлардан бербей деле калыптыр, уже ишенбей. Анан бир күн айтып атпай, контейнерде -15 элестетип эле, кышындай жакшы эле сууп болот го. Өйтүп эле уктап кеттим дейт, 1 сааттайбы, жарым сааттай уктап кетиптир да, 40 мүнөттөй. Кетти, плюс-минус 1 саатка жакын, то есть уктап кетсе эле задыхаюсь, дем албайптырмын дейт түшүмдөчү. Анан уже өлдүм го деп эметип атсам дейт, түштө болуп атат дейт, бирок көзүмдү ачсам эле дейт, мурдумда дейт жанагы чимкирим агып, лёд болуп калыптыр дейт, элестет, -15 уктап кеттир. Көзүмдөн да апалардын жаш чыга берет го, ал дагы лёд болуп, көзү ачылбай аран ачылып, лёддорду сындырып, анан дем алдым дейт. Анан мен үйгө алып келгенден кийин апаны эме кылдым да, чисто баягы сооп алып калайын деп, жуунттум, печатке алып, жуунтуп, душка эме кылып, анан эртеси күнү чачын жасатып келдим да, эмеге барыпчы, жанагы салонго көрдүңөр да, сонун болуп калды. Апага кирип мынтип карап коем, апа уктабайсызбы десем, төшөк салып бердим да. Жок, уктап албайм дейт. Эмнеге десем, коркум сезим болуп калыптыр, страх. Уктаган сайын эме өлүп каламбы деп коркот экен, баягы эште жашапчы. Элестетип эле ушунчалык. Анан апа просто оозунан чыккан сөз ошол, ушунчалык жамандык кылбагыла, Аллах таалам камера тартып аткандай тиякта көрүп турат, каждый шагыңды ойлобогула, булукпайт, үлгөрбөйт деп, зато Аллахым көрүп турат үстүбүздөн. Тырмактай болгон, мындай тырмактай болгон эме жаман нерсе кылбагыла, ал деген кайта эле возвращается, башыңа түшөт, бул дүйнө кайтар дүйнө, балдарым деп мага ушундай видео обращение алганда бар да, менде өзүмдө сохраненке архивде. Анан жаман жакшылык кыла албайсаң да хотя бы жамандык кылба деп ыйлады да апачы. Жатып алыпчы, бутумду кучактап. Айттым, апа, айтпеңизчи, эми бул дагы атайлык болгон жок да, эми жашоолук ушундай сыноо болуп калыптыр. Азыр деле кеч эмес, оңолоюк деп апамды салонго алып барып кийинтип, мотивациядан берип, анан даже бир видеосун айтат го, эме деп, эмне деди эле, жанагындай өлүп калган кемпирди тириттиң депчи. Ошентип апам байкуш жан бердиң, жан бердиң депчи. Ушундай грубо айтып салды да. Анан апам өлө грамотная, образованная, аманат кылып өзүм алып алдым. Азыр жашайт, карайм, продукту баягындай эмелерин карап турам. Апам соон болуп калган, тишин жасатайын десем, тишин баары сурайт, тишин качан жасап бересиз депчи. Баягы стоматологдор да чыкты да, лекарь жасап бермекчи, апамды эмне алып келген жоксуңуз алтынайым деп. Тишин жасатайын десем, эми оорусу бар экен, кичине бөйрөктөр ооруйт экен, тишке тийсе болбойт экен, тулса болбойт экен, ошон үчүн апара албадым. Корктум, күнү баягы өзүмө эметип каламбы депчи. Лучше жашай берсин дедим.
ошо анан андагы бир история болгон, баягы бир Рамиль деген эсиңерде барбы? Баягы газет окуп, канча жыл дедим элем. Өзүм деле унутуп койдум, көп жылдан бери жуунбай. 13 жыл бою. 13 жыл деп ооба. Мага эмеден чыгат. Аны деген жөнү тартып кетем да, баягы эми Арабаевада эме жакта отурса. Сен деле көрүп калган болушуң керек, Ооба, мен как раз окумдун алдында да. Ошо да, анан жөн эле баягындай тартып эметип коеюнчу деп киргизип койсом, баягы тамак алып берип, эми добрый видео кылып тартып коеюн десем, TikToктон көп миллионго кирип кетиптир. Анан элестет, TikToктун күчү менен баягы азыр эме го, баягы баары эле соцсет менен тууганды табылат. Тууганды табып, анан Рамилден эметип, гражданин России, татар экен да, өзүчү. Анан келет, учуп келет. Ага чейин мага эме чалат, жди меня передача алып кетебиз деп. Макул деп алар менен сүйлөшүп эметип атсам, оказывается, тиги эжеси, ошо Рамилдин, жди меня передача Кыргызстанга деп эме кылып кетиптир да, заявка чыктап кетиптир да, издеп атам ошол брачкамда бир тууган деп. Алар бир тууган эмес экен, аталары эме экен, башка экен да. То есть апасы бир, аталары башка. Аталаш болуп калышын да. Ооба. Анан келет бияка келип, анан аябай сүйүнүп, Рамилди алып кетет деп, анан артынан андайбыз, анан эжесин признать этпей коет. Сынып капты психологическийчи, уже эч кимди тааныбай, көргүсү келбей. Анан эмне кылабыз деп, депорт кылабыз деп баштайт да эжесичи. Анан мен бошоого 2-3 күн связьга чыкпай калсам, мен жанымда иштеген балага, Таван деген бала иштечү мененчи, айтат экен, Алтынайга айтпа, көп акча төлөп берем. Алтынай билип эле койсун, мындай эме менен эле, күч менен эле алып чыгыш керек болуп атат, милицияларды кошуп алып, мынтип депорт кылыш керек болуп атат деп эметет экен. А мен изилдеп сураштырып эметсем, Кыргызстанда таанышы бар экен ошо меничи, Рамилдин эжеси мурда Кыргызстанга заявка чыктан келгенде бирөө менен таанышып калып, историясын айтып берипти да, биякта бир эжегечи. Анан оказывается, жөн эле эмес экен да бул нерсе. Аны алып кетиптир, биякта жок, кстати, көрбөй калдыңбы? Ооба. Ушул Рамилдин атасы жакшы жерде мындай колуна бар эме болчу экен да, каза болуп калыптыр. Рамилге бир эмес 2 эме батарея оформлен экен да. Ошону кайта надо даже переоформить же, өлүп электечи. Ошентип департменттен эле насилие алып кетиптир, элестет. Кийин уктум да мен. То есть баягы эле акча, баягы эле ушундай үй, Кээде адамгерчилик эмес, акча роль ойноп кетет. Ошентип Россия алып кетиптир, билбейм, бакуш Рамиль эмне болду, бирок чын деле если боркер болсо, балким чогуу жашап эме кыла берет, переоформление кылса делечи, баягындай бир тууган деп. А если Рамиль өзү качып кетип, уже всё деп көңүлү калганда дагы деле койгойдуп атса, анда эжеси деле карабай туруш керек экен, ошо эч деле калып өлөт болуш керек деген ой келип атат да. Билбейм, мен аны бир гана Аллах билет. Бирок уже бияка жөн келген жок да, түшүнүңүз да. Цель менен келди да, өзүнүн максаты менен. Ошондой учурлар болот. Берки ата боюнча баары эле билет, Бактияр атаны базадан вообще өчүрүп салат, эме деп. Ата кереги жок, баягы эле үй талашмай, келиндери атаңды чыгар, жашатпа деп, ушинтип анан атасы эчте калат. Бактияр ата бар го жана. Ато деген. Ато деген ошого атам ушинтип эчте калып, ал деле жакшы жашап атат, баары дагы эме деңизчи, просто что обидно, мурда илгери мындай нерсе деле жок болчу дейт, атам апамдардан сурасамчы, союз учурунда бизде деген тарбия аябай күчтүү болчу, мындай эмес болчу дейт. Азыркы учурда аябай эме ташпорлук, ушинтип атасын апасын сыйлабаган, жаштар көбөйүп кетти. Жок, жаштарга айткым келет, антип эшикке чыгарбагыла, эме кылбагыла, грубый отношение кылбагыла, анткени деген силер деле картаясыңар. Бул дүйнө кайтар дүйнө да. То есть элестетип келесиздер атаңарды. Кандай болбосо да, балким да атаң туура эмес иш кылды, мындай ичип, балки булагында уруп, жанында жаман эмелерди көрсөттү, бирок ойлоп көрсөң, кандай болбосо да сен анын канысың да, анын кровьсуң да, баягы атаң да, жаман болобу, жакшы болобу, апаң чыдап коюш керек да. Ата-энең эме дейт го, ошо тияка барганда ата-энеңдин чогуу ошо айтып атпаймынбы, баягы 5 эненин таманында, атанын дубасында депчи. Хочешь, не хочешь, это твои родители. Родители это на первом списке. Родители это баягы святое деп, не зря же сказано же. Чыдаш керек да, ал күнөрдө өтөт убактылуу да. Урушуп, ичип, алда адам болот, ал деле өзүнө келет, уялат дегендей эме да баягы. Это по-любому факт да, эми адам в любом случае жашы өзү көрсөтүп койгондон кийин анан оңолот да, ойлонуп, өзүнө келет, баары эле идеальный боло бербейт. Анан элестет, сен деле ушинтип мисалдан туура эмес иштерди деле кыласың, сен деле идеальный эместиң, анан кийин сенин балаң
баягы сен ушинтип картайганда баягы убакыт өткөн сайын картайып чоңой бересиң да, сен ушинтсе эшикке чыгарып, сөгүп, базадан удалить туура эмес да. Кайтар дүйнө бар да. Ошон үчүн жаштарга айткым келет, желательно ата-энеңерди кол көзү тирүү кезинде сыйлап, барктап, бутун жууп, даже өпкүлө бутун, кечирим сурагыла, боорукер болгула, имандуу болгула, умрага жөнөткүлө, батасын алгыла, дубасын алгыла, ар дайым жолуңар ачык болот. Отвечаю, дуба деген эң чоң негизги эме экен да. Бактылуу да болосуң, кырсыктардан да сактайт, жанагындай эмелер аз болот да, жанагындай сыноолорчу. Ар дайым мындай ата-энеңдин немесинде болсоңчу. Дубасын, батасында болсоң. Бата менен, дуа менен өзүбүздүн жаркын жашообузду курсак болот. Ошо. Ооба, эми баарыбыз эле эметебиз, ошибка кылабыз, бирок вовремя успеть это моментти багы кийин өкүнбөгөндөй кылыш керек да. Кармап калыш керек да учурдучу. Анткени ата-энең дагы түбөлүктүү эмес, ал дагы кетет. Поэтому учурунда кармап, барктап, сыйлап калгыла да. Ушинтип айткым келет. Анан тыйындын эки тарабы бар деп коет эмеспи? Мисалы, сиздин бул тартып, жардам берип атканыңызды жакшы көргөндө жак бар, хейт айтканда жак бар да. Мисалы, негизи оң колуң бергенде сол колуң билбесин деп коет го. Ушуну көрсөтпөй эле жардам бере бербейсиңби деп хейт айткандарга. Мындай нааразы болбойсузбу? Ичиңиз ачышып кетпейби? Уже антпей деле алгам. Антелерди наоборот жакшы көрөм, алар деле мага мотивация берет. Ушинткен сайын мен наоборот ушунчалык эметким келет, багы живой картинаны камерадан көрсөткүм келет. Ал адам дагы бир күнү болсо бир күнү эми ал деле баягы идеалын жашай бербейт да, сыноо келет да жашоодо. Ойгонот, ал деле сөйлөгөн сөздөрүн кайта артка алат деген немедем да, ойдом да. Анткени адам негизи сыноого эметмейинче түшүнбөйт да. Пока в любом случае в твоем шкуре не побудут, не поймут да. То есть ал адам антип сүйлөш үчүн мен менен чогуу чыгып, мен бут кийимди кийип, базып, жардам берип, чогуу ызаланып, ыйлап, колдоп, мотивация берип, болгон акчаңды, последний акчаңды берип, ушинтсең анан точно антип сүйлөгөң, не то что даже өкүнөсүң да антип сүйлөгөн үчүнчү. Сиз баскан жолду басып койсо, түшүнөк. Анан кээ бир комментарийлерди окуп калдым. Астына жазылыптыр. Мисалы, бир адамга жардам берем дегенде реквизиттер жазылат эмеспи астына? Анан эмнеге өзүнүн реквизитин жазып койгон, эмнеге акча түшкөндөн отчет бербейт? Мисалы, ал адамга 100 000 акча чогулса, мисалы, анын 50 000 эле жардам берип коет го деп, мисалы, жаман ойлогон адамдар бар экен да. Жаза берет да, антип мен деген отчет наоборот, мен берешен колмун. Наоборот, силерди чогуу келгиле деп реквизитимди эмнеге илем? Мен постоянно айтып кетем өзүмдүн подписчиктериме, багы көрөрмандарыма, ошо колдоп аткан адамдарыма. Реквизитти баардык нерсени өзүм илбейм. Көбүнчөсүн өздөрүнүкү илем, сбор эме жактарданчы, баягы ситуацияны карайм да. Действительно баягындай мен сурайм да, барбы? Эмбаңыз десем, паспортум жок дейт, бирөө жооп берет, бирөө айтат ломбардта, бирөө болсо мен ал акчаны эмне кылам деп туура колдонгонду билбейт, мисалычы. А мен деген кийин реквизит илип деле жүрдүм өзүнүкүнүн башындачы, анан менден кайта отчет сурашат да. Тиги келин эмне болду депчи, биз акча салбадыкпы депчи, өзүнүн реквизитин айтып берсемчи. Анан лучше ушундай моменттерде мындай көз деген бар, кудайыма шүгүр, кулак, бардык сезим деген нерсе бар. Где надо, мен өзүмдүкүн илип кетем, анткени деген ал адам акча менен туура колдонушту билбейт. Мен зато эмки видеодон отчет кылып кетем да, мына көмүрүн, продуктусун алып бердим, бытовой техникасын алып бердим, урматтуу кыз элем, мондай депчи. Эми вот мисалы фонд ачылды, эми копейкага чейин отчет берем. А мурда деген мисалы бирөө салат, бирөө салбайт, бирөө деген чисто сөз менен колдойт. Эми даже өзүм акчамдан чыгарчым, ачык айткандачы. Чын жүрөгүм мененчи. Поэтому биякта уже мындай прям серьезный деле разговор жок да. Наоборот, мен призывать этчим да, ушинтип отчет бербесең да, бир эмеде каласың да, как будто мындай билбейм. Кана биз салбадыкпы депчи. Болбосо өзүнүн реквизитин илем да. Эми адамга негизи эле ачык айтканда эчтеке жакпайт, ысыкта, музакта жакпайт да. Анын баарын угуп отурсам мен сынып калбаймынбы? Аракет кылып эле, наоборот, ушул жакшылыктарды силер менен чогуу жарышып деп призывать этким келет. Наоборот, ушул жалгыз тиги дүйнөгө жарышпай, эми силер менен чогуу бейишке түшкүм келет, ачык айткандачы. Силер да себепкер болуп мен менен чогуу сооп алып калсаңар, албетте, кандай сонун нерсе да, мындан өтө сонун нерсе жок да. Ошо. Мисалы, сиз ушинтип жардам бергенде көп ойлосо керек. Ой, алтын айым байдын кызыбы депчи, мисалы, жардам бериш үчүн көп акчанын кереги барбы? Сөзсүз бай болуш эмес. Бул деген дагы айткым келет, боорукер, меримдүү, имандуу болуш керек. Имандуу деп эмнеге айтып атам?
мусулман болгондон кийин баарыбыз имандуу болушубуз керек. Мусулман адам негизи эле имандуу адам чындап эле боорукер болот. Чындап эле мээримдүү болот. Мындай жөн өтө албайт. Сен деле мисалычы, эми чогуу бир жака барып чындап муктаж адамды көрүп атсаң, кичинекей периште менен карда, суукта отурса, ыйлап атса, кантип өтүп кетесиң? Албетте, сен барып сурайсың, сен барып алып бергиң келет, кылгың келет, жардам бергиң келет. Поэтому сөзсүз бай эмес, мээримдүү, боорукер болсоңор болот, себепкер болуп калсаңар болот, ички дүйнөңөр менен бай эмне коюш эле богатый болсоңор болот да. Мындай таза болуш керек да. Кылган нерсеңди колко кылбай, чын жүрөк менен жардам берип, анан даже последний копейкаң болсо дагы, последний никогда не бывает. Ошону чын жүрөк менен берсең, Аллах Таалам аны наоборот экеселеп кайтарып берет. Ошону унутпагыла. Добро возвращается. Это сон нерсе. Жакшылыктан эң чоң нерсе эчтеке жок мен. Наоборот, жеңил жүрөсүң, жүрөгүң ток, көңүлүң ток, уктаганда дагы мындай эме да. Мындай баягындай козгоол жок да, мындайчы. Мен жөн эле жашап атам, мен жөн эле уктап атам, жөн эле монтип атам депчи, окуп атам, бирок бул окуу меники эмес, ата-энемди угуп эле ушул эмеге поступила деген эме нерсе жок да, баягындай. Бул башкача мышление болот экен да. Мен бирөөгө жардам берип атам, мен пайдалуу болуп атам деп. Мисалы бир эмени угузбайм сизге, мындай. Эми андайдан күнүгө угам, конечно, бирок бирөөсүн угузайын. Жай угулат, бирок угуза берейин да. Мисалы мындай, чтоб пример катарычы, чтоб көрбөгөн билбеген деп дуа баталарды алам деп атпаймынбы? Мына угуңуз. Бирок эме да. Жай угулат да, бул семерка да угуза берейин. Кандайсың? Көзөңтарың жакшыбы? Амансыңбы? Сага чоң рахмат. Алтынбай, акча түшүп атат. Кудайга шүгүр. 20 миңдей болуп калды, Кудай берсе. 20 миң доллар мисалы. Рахмат, Алла разы болсун сага. Сен такыр ооруба. Күнүгө ушуну иштеп атам. Үйүмө келсең төрүм сенин местең всегда менин төрүмдө. Кандай сон. Сага чоң рахмат. Без мээримдүү рахмат. Ушундай бирөөсүн эле угуздум да, эми так эми отурсаң угузуп отуруп бересиң да. Күнүгө. Мындай болгондочу анан айтат экенсиң да. Вот ради чего стоит жить депчи. То есть того оно и стоит дейт экенсиң да. То есть эч качан өкүнбөйт экенсиң да. Ушул ишти кылып атканыңачы. Мен эмоция башкача. чуркап жүргөнү теке кеткен жок. Теке кеткен жок. Наоборот, сонун барыңарга да ушу эме кылам. Сунуштайм. Хотя бы мендей болуп, энергияңарыңызды коротуп, өзүңөр жеке жашооңор бар да, эмет албасаңар да, фонд ачтым, силер да кошулуп, себепкер болуп, сооп алып калган чогуу бейишке даярданайык. Буюрса ошо. Жардам берген адамдарыңыз менен азыр байланышта болуп турасызбы? Албетте, байланыштамын. Чалышып, сурашып, даже мындай не только по телефону же мындай эме кылып турам. Аталарым чалат, больница жатайын деп атам, мага укол керек, мага капельница керек, больница акча керек деп. Мындай деле анонимно өзүм акчанан деле 5 миң, 6 миң, отчету жок эле. 100 доллар болобу, 20 миң болобу. Ата албетте сакайып кетиңиз, главное ден-соолук. Ата бул күндөрдө өтөт, сынбаңыз, ата баары жакшы болот. Бул баары жакшылык менен келет да, көрөсүз го багы кыйынчылыктын артынан жакшылык эме жеңил турат депчи, мындай мотивация күч берип кетем да, жүрөгүм менен берип кетем да. Аябайм да эме кылыпчы. Мынча сом берип калдым деп андай нерсе вообще болгон жок. Анткени сөзсүз ал акчачы, мен берген акчаңчы, айтып атпаймынбы? Сотни раз келет да. Баарын эле видеого тартып жардам бербей, камера сыртында да жардам бересиз. Мындай да жардам берем, мага чалышат эме деп, видеого чыга албайм деп. Баары чыга албайт да. Мен 5 миң берип турчу, продукт алып келип берчү, көмүр алып келип берчү. Алтынай, пожалуйста, убактылуу, бирок ушул күндөрдү эч качан унутпайм, өмүр бою дуба кылам деп эметкенден албетте чуркап барасың да. Жүрөгүң менен жардам бергиң келет да, сонун сөздөр чыгып атса, чындап муктаж болуп атса, сооп ала калайын деп жанталашасың да. Ушул сиздин видеоңуздан кийин мисалы аталардын же апалардын балдары чалып, өчүр биз намыстан атабыз. Албетте болот андай нерселер да. Болгон эми баардыгы эмес, даже коркуткан ошо эме деп. Өчүрбөсүң заявление жазам деп айтчым. Неге силер намысыңар эме ойноп атат, ага чейин карабай, эшти отурузуп коюп, эшикке чыгарып коюп, ушунчалык кур намыс болуп атса, ушуга жеткизбей карабайт белеңер деле, мындай беттен алып эле айтам да, ачык айтканда. Анан эчтеке деле кылбай, заявление жазбайт, анткени деген мен жаман нерсе кылган жокмун. Болгон иш да, мындай как есть көрсөтүп атам да. Анан андай учурлар болуп турат, албетте беш кол тең эмес. Ар кандай адамдар бар. Мен деле тарткым келбейт. Антип балким бирөөгө уят болуп атат, чындап элечи, балким намыс болуп атат, бирок ушуну тартпаш үчүн силер дагы, пожалуйста, мындай Алтынайден кыспар эле, уят, эшикке чыгарбайын атам апамды, кой,
мынтип отургузбайын дегенге аракет кылга, а мен силерди жаман көрсөтпөгөнгө аракет кылам. Мен сөз берем, если ушундай мен мынтип полностью Кыргызстанды айланам, 7 областычы. Если ушундай нерселерди таза болсо, мен наоборот соңку тартып кетем. Ушу урматтуу мусулман бир туугандар, ушунчалык ыраазымын, Аллахыма миң мерте шүгүр айткым келет. Караңыздарчы, могу жок таптаза, эч ким отурбай калыптыр. Бир гана Аллах таалага муктаж болоючу деп баягындай дуа кылып кетем даже. Ошон үчүн мени жаман көрбөңүздөр. Бардык нерсе өзүңөрдөн баштагыла. Мен туура кылып атамбы, туура эмес кылып атамбы депчи. Ошон үчүн ата энеңерди сыйлагыла, отургузбагыла, чыгарбагыла, акча сураттып, апа базыңыз, мен өзүм багам, апа биз бул күндөр дагы переживем деп наоборот алып кеткиле отурган жеринен. Если мен тартпаганыңарды кааласаңар. Ошо азыр биз сиз келет деген Instagram баракчабызга жарыялаган болчубуз. Кандай суроолорду бергиңиздер келет деп, жанагы катталуучуларыбыз сизге суроо жөнөтүптүр. Беребиз. Айтайын. Алтынай эже менен кантип сүйлөшсөк болот дейт. Андай суроолор эле көп келет. Эми прямойго киргенде, албетте, прямойго киргенде уялбай эле вопросуңарды берип, ачык эле менден сурап эметсеңер жооп берем. Мындай прям жеке, не знаю, баягы убакыт аз, постоянно движениедамын, анан алга деген баягы офис ачып, могу фондум даяр болду дебедимби, ошондо балким офисиме чакырам да, келиңиз депчи. Алтынай эженин баласы канча жашта? 1,5. 1,5 жашта. Алтынай эже ал акчаларды кайдан табат? Кайсы акчаларды? Жардам берген. Жардам берген акча албетте айтпадымбы, ошо элдерден түшөт, спонсорлор чыгат. Ошону эле баягы кайта эле видео менен көрсөтүп кетем да. Анан өзүм жеке эмем бар, баягы жолдошум экөөбүздүн мурдакы интервьюларда айткам. Ойлошот окшойт, эми керекелерчи только эле ошол жактан акча алат депчи. Это же невозможно же, это ырыскы же. Алсам, уялбайм, жол кире, тамак, такси деген майда чүйдө нерселерди алам. Мен деле баягы өзүм эмем бар да, туруш, баягы эмгегим бар да, базыш дегенде майда чүйдө нерселердичи. Андан чоң нерсе албайм, анткени бул деген ырыскы, өзүнүн ырыскысы бар. Поэтому ал жөнүндө можете не сомневаться. Кудайыма шүгүр, Аллахтан корком. Насчет эмне жөнүндө деп эле жаңы эле. Мен айтып аткам өзүм айтканда, мурдакы интервьюларда айтып кеткем. Жолдошум экөөбүздүн Мадинадан, Андордойдо оптовый ткань менен иштейбиз. Актан өзүбүздүн бизнесибиз бар. Ошол жактан акча табабыз. Акча актан түшөт деп санабагыла деп койсузбу? Не переживайте. Анан Алтынай эже элге жардам бергенди таштабайсызбы деп жазган экен, Инстаграмыңызды өчүрбөйсүзбү деп. Жок, эми баардык нерсе Аллах тааланын эмесинен баягы көрөсүз, эми аракет кылам өчүрбөгөнгө, балким эми ар кандай болуп калат да жашоодон точно айта албайм да. Аллах берсе албетте берет, эч ким ала албайт, анан баягындай алып койсо алып коет, эчтеке кыла албайбыз. Если жашасам, көп жашасам, жүрдүрө берем, анан ажал келип жашоом пус болуп калса албетте кала берет да. Бул жашоодо гарантия жок. Алтынай эже, бүгүнкү маегибиз соңуна жетти. Убактыңызды бөлүп келип бергениңизге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге да чоң рахмат. Урматтуу кыргыз элим, барыңыздарга чоң рахмат. Барыңыздарды өзгөчө жакшы көрөм, даже хейтерлерге тарынбайм. Ар дайым күлүп жайнап, көңүлүбүздү оорутпай, ден соолукта жүрө берейикчи. Анан фонд буюрса ачылды. Чоң иштерди кылганга аракет кылабыз, историялар жаратканга аракет кылабыз, мечиттерди салып, баягындай ата-апаларга үйлөрдү, барак үйлөрдү салып, инвесторлорду табып, силер менен чогуу күбө, то есть жалгыз эле сооп албай, силер менен чогуу сооп алганга аракет кылабыз. Чоң рахмат силерге да колдоп, ушинтип өтө сыймыктанам ушу Кыргызстанда төрөлүп, кыргыздын кызы болгонго. Мен кыргыздын кызымын, жашоонун билген жомогу. Урматтуу көрөрманым, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна жетти. Кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.